Ибраимов менен Жумабек көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан жатакананын айланасындагы жерлер боюнча журналистикалык иликтөөбүздү улантабыз. Бүгүн 22 августта Ибраимов 181 дарегинде жайгашкан жатакананын үй комитетинин башчысын тандоо болуп өттү. Ага көп кабаттуу үйдүн жоон топ жашоочулар катышты. Бирок бүгүнкү шайлоо дейбизби, же жыйын дейбизби, бир катар тоскоолдуктар менен коштолду. Чуу дегенде эле жашоочулардын тизмесин алып жатканда нааразы болгондор ортого чыкты. Эмне машин логика Sen özüngün jasta ketsen are kol koyalım. Bildiroj. Men sağa men fucking көргөстөм. Анысы аз келгенсип нааразы болгон мырза жатакананын башка тургундары менен кайым айтышып кетти. Жыйын башталганда эле жашоочулар эки тарапка бөлүнүп калганы таасын көрүнүп турду. Жыйындын башында учурда иштеп жаткан Горнуручей бирикмесинин башчысы Мунар Осмоналиева отчетун берип, кылынган иштер тууралуу айтып берди. Бойлерни дегенден холодный вода 600 миңге жазалды. Bir uşu жерден келгенден bir өңөрдөн bir тыйын акча кеткен жок. Бүт партиядан спонсордук эме менен бүтүн. Бирок отчет берүү оңой болгон жок. Ортодо нааразычылыктар айтылды. Эки тарап тең өз жөөлөрүн келтирип жатты. В июле месяце мы были все. А там ноябрь. В июле. Муну менен катар Илбирс ачык акционердик коомунун өкүлү жатакананын айланасындагы сатылган жерлер боюнча өз оюн билдирди. Полная ответственность могу сказать, что Домком ваш, она не имеет никакого отношения к этому участку. То есть она никак не может, ни в правовом форме, ни физически. И то, что вот... Нет, он просто вводит в заблуждение. Я ходил... А нам вербезим силен. Вы сами понимаете, как она не имеет документов, допустим, жерге ешқандай документы жоқ болса болады, она как наш представитель идет в суд и говорит, что сатқанға жоқ. не имеют никаких претензий. Тура пушыңгілі, ұламлы бұл кешелі эметүүлө чукуле эмесеңер бул жаман да бул туурабы? Илбирстин өкүлүнөн соң жерлерди сатып алгандар чыгып сөз сөйлөштү. Я приобрел, я хозяин вот этого кафе, Луганская кухня. Луганская кухня в 2015 году, в 2017 году я приобрел это кафе в ОАО Ильбирс. И никак здесь отношения Мунараде вообще отношений вообще здесь нет. Я не знаю, о чем вы говорите, там другие жители. Андан кийин кезек ишкер Артур Сыдыковго берилди. Артур мырза үй комитетинин башчысы болуп башка шайланышы керек экендигин айтып, жашоочулар тарабынан ага коюлган дооматтарга жооп бергенге аракет кылды. Adamların o silah koyuz ben silah olsun. Adamlar aytatan boşa площадь tamam. Eski площадь yok bu yerde. Artur деген başkaça Анын айткан далилдерине жатакананын жашоочулары кулак салышкан жок. Артур мырзанын жини келдиби? Айтор жыйынды тартып жаткан биздин журналисттик топко атырылды. Асылганы аз келгенсип журналистти провокатор, акчага сатылган деген орой сөздөрү менен айберине шек келтирип, жыйынды коомдук жайда чагылдырып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлүнө
басым жасап кирди. Sen провокатор сен турбайсың бе? Эмнеге провокатор? Мен эмне кылып атабыз? Сиз антып айтканда кандай окуңуз бар? Эмне себептен? Эмне себептен? Бир жактуу көрсөтүп атасыңар телевидениеде. Сиз барбы доказательство бир жактуу? Көрсөтүңүз, айттыңыз. Журналисттер тарткан укугу бар. Артыңызда мен сизге кайрылгам. Кайрылбай койдумбу? Силер Кудайдан коркуп иш кылгыла да. Кудайдан коркуп эле иш кылып жүрөсүз. Мыйзам бузууларды эмне мыйзам жактабай, наоборот ошол адамдарды жактап. Мен сизге чалсам бошо айтпайсызбы? Көлгө кеттиңиз, эки жакка кеттиңиз. Келиңиз, бизге келиңиз. Мен келип интервью бердим. Бердиңиз, чыгарбадык. Эмне деп атасыз? Чыгарбадык. Эмне деп атасыз? Салдыңыз мен сүйлөп аткан сөздөрдү. Сиздин жарым саат коюмбу? Өзү 15 мүнөттүк эмеге. Болбойт. Сиздин астан сүйлөгөнүн жарым сааттан коюп атасыз. Жарым саат эмес, алар деле ошондой. Айтпаңыз. Биз баардыгы мыйзам чегинде артыбызда по правилам менен. Кудай турат деңиз. Кудайдын астында акча алган жоксуңарбы ошондон? Акча алган жокпуз. Келиңиз, Кудайдын астында. Илбизден алып келиңиз. Келиңиз. Кудайдын астында. Мен сизге кол берип атам, артыбызда мындайраак туруңуз. Мен сизге колуңузду. Илбирстен. Алган жокмун, келиңиз. Келиңиз, колду. Мынакей. Сиз эми күнөөлөп атасыз, эми бизди күнөөлөп атасыз, эми доказательствоңуз барбы? Биз акча алып, ошону айтыңыз. Репортаждын өзүн эле карасаңар, ушул жерде бир жактуу көрүнүп турат. Жок, сизди да бир конкреттик артыңызда. Мындай турбойсуңар, мындай дистанция кырмаңыз, азыр болбойт. Мындай сизди тартайын, сиз эмне себептен айтып атасыз? Айтты, журналисттер чыгарган болбой, сизди чыгардык, эмнеге керек дагы? 200 кылбайлы. Сиз бизди акча ал деп күнөөлөп атасыңар. Сиз акча ал деп күнөөлөп атасыз артыңызда. Бизди акча ал деп күнөөлөп атасызбы? Эмне фактыңыз бар? Мондай ызы чыгып атат. Эмне интересиңер бар биякта? Бир үйдүн төмөсүн, башчысын шайлаганга ушундай проблема болду. Артурмуза. Сиздин кандай кызыкчылыгыңыз бар? Артурмуза. Жооп берип коесузбу? Артурмуза, кандай кызыкчылыгыңыз бар? Ушунчалык акимдерге теңилишип отур да. Эмне кызыкчылыгы бар? Айтыңызчы биякта. Силердин эмне кызыкчылыгыңар бар бул жакта? Жок, бизге кызык болуп атат. Бишкекке чагылдыралы, Кыргызстанга мондай бир үйдө ушундай бизнесмендер, сиз деген Артур Сыдыктын чоң бизнесмен адам экенсиз. Мындай эмне кызыкчылыгыңыз бар? Айтсаңыз, эмне кызыкчылыгыңыз бар бул жакта? Биздин кызыкчылык жок. Эмне себептен Илбирсти бул жакта жактап жүрөсүңөр силер? Жактаган жокпуз. Бул сиздин репортажыңар чыккан силердики, туурабы? Бул сиздин сөзүңүз. Репортажыңыз чыктыбы? Чыкты. Көрүп алыңыз, заказ экспертиза бир жактуу кармалган. Эчтеке заказ. Тентиевдин булуктарын айтсам, эмне себептен бирөөсүн да көрсөтпөдүңөр? Айтыңыз, чыгардык биз. Эмне себептен чыгарбадыңар? Ошону айтып калам. Артурмузда мен суроомо жооп бериңиз. Сиздин эмне кызыкчылыгыңыз бар? Эмне кызыкчылыгыңыз бар? Айтсаңыз, эмне кызыкчылыгыңыз бар? Бул Тентиевдин аркасынан жактап жүрөт. Эмне себептен бул жакта дамкомдор? Сиз чоң бизнесменсиз, көп бизнестериңиз бар. Сиз мояка келип эмне кызыгыңыз бар? Мен кандай бизнесим бар? Сиздин бизнесиңизди тартып алдымбы? Мен адвокаттардын документтер даярдап атат, жооп даярдаңыз, эмне каршылап атасыңар. Ушунча элдин кызыкчылыгын төбөлөп бул жакта Дамком. Сиз эмне алып туруп сатып атат. Мэрияга Илбирс турат. Мэрияга кайтарам дегенде сиздин кандай бизнесмен кызыкчылыгыңыз бар? Айтсаңыз. Мен мэрияга каржылап турган жок, мэрияга алып берем деп атасыз. Анчалык эмне күйүп атасыз мэрияга? Анчалык мэрия өзү чуркой андай болсун. Сүйлөбөк сөздү бир жолу бергенден кийин жуупайсың. Сиз мен эмне күнөөлөп атасыз? Укпайсыңбы сен? Сиз мени угунсаңыз. Мен сага айтып атам. Мэрия бул жакты кайра кайтарылып алса, территория общего пользования боюнча калат. Бул жакка Илбирс келип туруп, бул жакка келип курбайт. Сиздинчи футболну пойлаңызчы. Сенин ишиң эмне мен пойлам? А сиз эмне деп? Мэриянын иши эмне анда? Жок, сенин ишиң эмне? Сен суроо бердиң азыр сен мага. Мэрияга эмне жүгүрүп атасыз? Мен сага жооп берип атам сен. Эмне кызыкчылыгыңыз бар? Сен түшүнбөйсүңбү? Түшүнөм, Артур байке. Түшүнсөң эмне кайра эле тантырып атасың? Ойласын алсын, бизге покой бербейт. Кичинекей балдар. Сиз эметтөрүңүз. Мен сени сурап атам, сен качпасаң. Балдар уктабайт, иш бербейт. Siz mağdur жооп бериңиз. Siz mağdur жооп бериңиз. Siz mağdur жооп бериңиz. Siz эмне кызыкчылыгыңыз бар? Эмне кызыкчылыгыңар бар силердин? Бияка эмне келиңер? Силер эмне келдиңер бияка? Келебиз. Общественный место. Не себептен? Эгер укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келбегенде, окуя кандай өңүткө айланып кетмек, аны жалгыз Кудайым билет. Эмне себептен? Жок, тартып атсак узунду отур. Эмне себептен бул жакта кызыкчылыгыңар бар? Илбирстин аркасынан Сиз эмне кызыкчылыгыңыз бар? Чуркой эле сиздин сөзүңүз ал. Жок, Илбирстин аркасынан эмне чуркап жүрөсүң? Кайра эле бул жактан. Сиздин сөзүңүз, сиз айтып атасыз. Силерге келип айтты. Сизге деле айтпадым. Мен интервью бердим. Эмне себептен чагылдырган жоксуң? Чагылдырдым. Эмнеге телевизорго чыгарган жоксуңар? Чыкпады, каяка телевизорго чыккан жок. Чыкты, сайттарга түштү. Эч кандай телевидениеге чыгарган. Бул жерде силер акча алдыңар. Сиз бул сиздин сөзүңүз. Ошон үчүн бирөөнүн аркасынан мондай кылып туруп жаманды көрсөткөнү келбегиле. Тартсаңар адилеттүү көрсөтүп. Адилеттүү тартып. Сиз ал сиздин оюңуз. Уяты жок журналисттерден Силердин сиздей болгон иштен кулай сактап. Собрание болуп атат. Эмне уруш болуп атат? Жок, мен журналистмин. Келип аласылып атат. Муну токтотпойсуңарбы? Бизге келип монда комитет, мен журналистмин. Пожалуйста, тартып атасыз. Бул келип алып өзү претензиясын коюп атат. Вот его разбирайтесь с ним. Ошентип Ибраимов 181 дареги боюнча жайгашкан жатакананын башчысын шайлоо ызычуу менен коштолду. Артур Сыдыковдун бул жатаканага аябай кызыгып жатышынын себеби белгилүү болуп калды окшойт. Окуянын чоо жайына дагы көз салып турмакчыбыз. Жаңы жагдайлар белгилүү болору менен
коомчулукту кабардар кылабыз. Кыздар,